Ассаламу алейкум, сүйүктүү көрүүчүлөр. Бүгүн Чоң Суроо долбоорунда өзгөчө теманы таанадык. Тактап айтканда көпчүлүк эркектер аялдарына үйдө отурууну талап кылабы же жумушка чыгып иштеп өзүнүн карьерасын тургузууга мүмкүнчүлүк береби? Себептен ар кимдин ою ар башка. Кээбиркилерине бул нерсе кадыресе көрүнүш болгон болсо, кээбиркилерине жат көрүнүш болушу мүмкүн. Ошон үчүн айымдардан да сурайбыз. Анан эркектерден да сурайбыз. Албетте дагы бир жолу эскертем, биздин өлкөбүз демократиялык өлкө, ар бир адамдын өзүнүн жеке ою үчүн толук укугу бар. Ошон үчүн болгону өзүнүн позициясын билдирип атат. Көп критикага, хейтке албайбыз жана болушунча максималдуу позитив менен кылабыз. Себептен бүгүнкү чыгарылышты биз кичине күлкүмүштүү кылганга аракет кылалы, Ошон үчүн сөзсүз түрдө катталып коюңуздар жана комментарийлерге өтүп, акырынан ойлор менен бөлүшүп баштасак болот. А биз болсо кеттик. Как раз эки экен суроо алайын. Жигиттердин позициясын, кыздардын позициясын байкайлы деп. Кийин үйлөнгөндө аялыңды иштетесиңби же үйдө отурсун дейсиңби? Иштейсин дейт. Себеп? Современный да. Сенчи? Ну, это от нее зависит, как бы, да? По ее желанию. То есть иштейм мен үйдө отурбайм десе, сен макулсуң. Да. Суроо ушундай болуп атат. Кийин үйлөнгөндөн кийин аялыңызды иштетесизби же все-таки үйдө отурганын туура көрөсүзбү? Білмейм, эгер иштейин десе, иштегиси келсе, иштей берсин дейм. Эч кандай деле каршы болбойт элем да. А сиз өзүңүз кызганчак эмессизби? Жок. Ну, вдруг там какой-нибудь жумуштан кечирээк келип калса, жаман ойлор кетип калышы мүмкүн же просто жок жерден уруш чыга бериши мүмкүн. Эми аларга деле көп маани бербейт болушум керек деп ойлойм да. Ну, не знаю. То есть сиздин көз карашыңыз боюнча, если иштейм десе, в принципе, иштей берсе болот. Ооба. Анын эч кандай кемчилиги жок. Кемчилиги жок деп ойлойм. Коомчулуктан сурап атабыз да, кийин үйлөнгөндөн кийин аял киши иштейм десе иштетиш керекпи же лучше үйдө эле отуруп үйдө караган жакшыбы? Менимче өзүм аялым болсо үйдө отургузмакмын. Өзүң аялың болсо үйдө отургузмаксың. Себеби мен башка эркектерге аялымдын жүзүн көргүзүүгө каршымын. Шарият боюнча. Негизи эле. Бирок биздин коомчулукта азыр, допустим, сен бул жакта эми ким сүйлөшкөн кызыңызбы же? Жок, мындай эле эжекем. Эжекеңизби? Кийин буйруса ошо үйлөнгөндөн кийин сиз колдон келсе үй бүлөңүздө жубайыңыз эч жака чыгарбаганга туура көрөсүз. Ооба. Үйдө карасын, баланы карасын. Туура. Коомчулукка көрсөтүштүн кереги жок. Жок, кереги жок. Үйдө там каша болуп кетсе, уборка бүткөн жок. Совмещать вещи. Как совмещать? Допустим, вы работаете до 7, потом до дома, ну, как минимум час, и туда все, пока пришли, душ, муж, жарко, берки, и все, где-то 9:00, а там муж сидит, да, такой голодный, да, хана тамак. Анда мне. Ну, я лично планирую работать на себя, чтобы у меня был гибкий график, я могу все успевать. Лэшмейкер. Нет. Не могу, лэшмейкер, маникюр, вот это. Нет. Масштабнее. По масштабнее бизнес, да, строительная компания, банк сразу. Сизчи? Мен ойлойм, мен дагы өзүнчө графигим болот деп ойлойм да. Бардыгын типа не так уж минута сайын эсептебейм, бирок мындай по плану өзүм коюп коем да. По плану жана властный окшойсуз, Походу сиздин күйөөңүз үйдө отурат окшойт, Отур үйдө. Нет, отурбайт. Отурбайт. Сиз да отурбайсыз. Ооба, биз дагы. Мен да отурбайм. Ошол жүрө берет, өзү менен өзү, мындай вискасты жеп коюп. Ооба. Отургум келбейт, мен иштейм, мен өзүм менен өзүм бир жумуш менен алек болушум керек десе, ошол нерсеге макул болосузбу же все-таки үйдө отуруп, үйдө караш керекпи аялды? Жок, макул деп ойлойм мен. Ал үчүн иштесе каршы эмесмин деген да. Үйдө көп нерсе мындай жетишсиз болуп баратсачы, грубо говоря, сиз саат 8-9 келсеңиз жумуштан, тамак аш даяр эмес, үй жыйналган эмес, балким анча-мынча кийимдер жуулбай алган болсо же просто сиз эртерээк келип, аялыңыз кечирээк келсе, мына кызганыштар пайда болуп дегенде, ага кандай карайсыз? Эми аны убагы келгенде эле көргүсөк азыр. Азыр алдын ала айтыш кийин, Бирок негизи эгерде иштейм десе макул элесиз. Ооба. Допустим, если семья строгая, то есть муж запретит общаться. Я думаю, как жизнь складется, если нужно будет работать, то есть я буду жене позволять работать и сам работать, так будем подниматься. Если я буду обеспечить полностью семью, я буду один работать. То есть она будет следить за хозяйством. А вы как думаете? Ну, это ее желание как бы работать. Я же не буду отказывать, у каждого человека есть свои желания. То есть никто не против, да? Это нормально. Дома будет сидеть, да. Ну, вообще я считаю так, что
женщина должна сидеть дома, следить за хозяйством. Ну, не И хранить семейный очаг. Женщина, она создана, чтобы смотреть за семьей, за всем. А мужчина, он создан, чтобы работать и оставлять достаток для семьи, правильно? Вот. И жена всегда должна сидеть дома, кушать, готовить, смотреть за всем и домохозяйничать. А как ты думаешь, твоя жена будет на 100% слушаться тебя? Моя, да. Должна. Ну, я надеюсь. Ну, по-любому же у вас в нации также заложено, да? Заложено, чтобы жена должна слушаться мужа. Но сейчас 21 век, у нас тем более вот по Инстаграму, по всяким соцсетям вот более западная версия распространяется того, то, что... Телефон надо забирать. Телефон надо забирать, да? Простушку в руки дал и все. Что, спрашиваю, дома нет? Звонок с родителями, с мужем, с детьми и все. Жена – это жена. Она должна сидеть дома, смотреть за домом. И все. То есть так. А вы, в принципе, как получится? Если захочешь, то можно. Ну, взаимопонимание должно быть, наверное. Тут как от семьи зависит. Если, допустим, недостатки в семье есть, почему бы она не должна работать, если она будет успевать все дома делать? То есть, ну, конечно, это будет под мужем контролем. Да, ну, если такой вопрос станет, то что работа заканчивается в 6, она приходит домой в 9. Категорически это запрет. Запрет, да? А она приходит в 6, но уставшая, не успевает ничего приготовить. Я запрещу, то есть я буду сам обеспечивать. Полностью сам буду обеспечивать. После замужества планируете ли вы дома сидеть или все-таки заставите своего мужа отпустить вас на работу? Я не заставлю, я просто найду такого человека, который будет меня понимать и отпустит меня работать. А вы понимаете то, что ну, чисто у кыргызов в менталитете нету такого, чтобы жена работала, а дом вот так просто стоял? Ну, как бы жена хранительница очага. Но это было раньше. Почему бы не совмещать работу и хранить очаг также? Мне кажется, это возможно. Ну, а если ваш муж будет недоволен, ну, не так, что грубо, так, давай, ты уже достала, или то-то, все, ну, просто скажет, милая, вот я домой прихожу после работы, я голодный, у меня там не убрано, тут не успеваешь, ну, как-нибудь, если можно будет, давай работу оставишь, а дома будешь сидеть. Знаете, если у него достаточный заработок, я не против сидеть дома, как бы. Ну, смотрите, тут есть другая сторона медали. Вы сидите дома месяц, два, три, все хорошо, незаметно, уборка, дом, семья, дети. Ну, какой-то момент вам просто хочется самоутвердиться, либо саморазвитием каким-нибудь заняться, потом сказать, что я уже устала. Но это как бы обычное дело, да? Месяц-два я даже сам попробовал дома посидеть, да? Через день хотя бы не получается. Ну, я думаю, такого не будет. Если я захочу саморазвиваться, этим можно заняться даже дома. Ну, не обязательно работать, как бы. Или можно хотя бы 2 через 2 работать, что-то такое. Можно просто найти компромисс со своим мужем, и все. Все будет в порядке. Все. Простая позиция, но очень правильная, я так думаю, да? Келинчегиңиз үйдө отургандан көрө лучше иштейинчи десе, ага кандай көз карашта болосуз? Эми иштей берген эле туура го дейм. Иштей берген? Бир адамды карабай деген да. Карап болгондо сиздин жумушу сыртта, аял кишинин жумушу үйдө болот го. Көбүнчөсүчү. Анан жетишпей жатса, грубо говоря, үйгө келгенде тамак ашка жетишпей жатса, сага кандай каршы болбойсузбу? Жок, ал жашоо өтө төмөн да. Анан бирок аял кишинин бир чети үйдө турганы жакшы да. Бир чети үйдө жакшы отурган жакшы. Бир чети үй бүлөгө жардам катары иштеп да койгон. Иштеп тургандагы ал жагынан да болсо болот. Эми мен чынын айтканда үйдө отурган эле жакшы го деп ойлойм. Үйдө отургандан көбүрөөк, бир 60-70% макулдуңуз. Үйдө. Анын жөнөкөй эле себеби үйдө жумуш, балдарды караш керек, тарбиялаш керек. Балага тарбия, энеден мээрими жакшы тотпой. А бирок үйдө отуруп берип 1 жыл 2 жылдын ичинде үйдүн ичинен башка эчтеке көрбөй анда-санда эле көчөгө бир чыгып турса, жана жаман катын кайдан чыгат болот дегенге кандай? Ал деле туура, бирок эми баягы үйдө эле отургузуп бербеш керек да. Аны да эки жакка чыгарып, эс алдырып турсаң эми жакшы эле болот го деп.
То есть сиз өзүңүз иштейсиз, келинчегиңиз үйдү карап, балдарды тарбия берет, бирок жумасына жоктон бир эки жолу көчөгө алып чыгып турасыз. Обязательно болуш керек андай. Анда, в принципе, мындай туура эле көз караштарым бар экен. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Кыргыз ютубуна жакшы бир позитивдүү нерселерди тартылып атабызго деген ишеничибиз чоң. Себеп дегенде бир гана Бишкекте эмес, Кыргызстанда акыркы күндөрү орусча айтканда редкость болуп калды мындай көрүнүштү көрүү. Тактап айта турган болсок, тиякты бир көрсөтүп койсоңуздар. Жаштар отуруп китеп окуп атат. Бул эң бир сонун көрүнүш. Андыктан биз кубанычтабыз. Аял адам үйдө отурганда, даже балалуу болсо делечи, бул деген развитие жок болот да. Биздин өлкөдө мындай көбүнчө отурсуп коет эмеспи, үйлөргөчү. Бул деген көбүнчө мындай үйдө отур, чыкпа деп, мындай эле бала кара депчи. Эте биринчиси да. Экинчи жагынан болсо адамдын өзүнөн эме болот да. Если аял адам деген өзү развитие каалайм, жок мен дагы иштейм деп эме кылса, тогда кыла берсин да. То есть ал деген үй бүлөгө эле да жардам берип атат дегеним да. Үй бүлөгө жардам берип атат, бирок тот же момент, допустим, саат Стоп. 6-да жумуштан чыгыш керек болсо, саат 9-10 үйгө келип атса, сен курсагың ач, кийимдериң жуулган эмес болсо, сен ага кандай көз караштуу болосуң? Допустим, сүйлөштүрүү болот да. Если ошондой болуп калса, лучше деген как бы андайга эметкенге кереги жок го дейм да. Анда иштебей эле отурсуң, Стоп. Жок, Туура түшүндүмбү сени? именно жумушка деген мен как бы каршы болом да. Анткени деген ошо өзүнүн жумушу менен алек болгон, то есть мындай өзүнүн увлечениясы деп коет го, мындай элечи. То есть өзүнүн увлечениясын развивать этилсин да. И к тому же мындай эми чактан да жешсе деле нормально болмок да, если эме болсондо. Жетишсе эгер, Жетишсе. Если андай болбой калса, жок ушундай десе, тогда ушу үйдө отурган жакшы да, если ушуну түнкү кечке иштейм десечи. Короче. Кыскасы саат 6-га чейин болсо толугу менен уруксат, 6-га чейин жумушун бүтүрүп, саат 7-8-дерге келип, тамак аш бышырып, жетишсе. Биздин менталитет көнүп калган да эмегечи, то что деген адам, эркек адам деген иштикке жазабай эле, аялын көзүн карап элечи. Если адам деген В смысле, көнүп калган деген үй жумуштары боюнчабы? Аял кишинин көзүн карап калган дегендей. жок, если как эркекте көбүнчө байкайсыз го, мындай эле тамак жок, анан муну жок депчи, мындай аялды каягына жетишет деген суроону көбүнчө беришпейт да. Жок, биз ишебизби? Же ушунун философиясын угабызбы? Мындай кир жууп тигини кылам, муну кылам, тамакта жетиши ушинтип эметкен ордуна мындай өзү жардам берсе деле мындай эме го дегим да. Хотя бы тамак өзү жумуштан иштеп келсе деле как жардам берем депчи. Анан тамак жок болсо ага нерв болбой, как көбүнчө эркектер урушуп, кыйкырып, согунушат эмеспи? Ага нерв болбой, өзү эле бирдеке, например, кылып жүрсө эчтеке болбойт да. Анткени колдо сынып калбай эчтеке болбойт да. Чоң рахмат Камил сага, оюң менен толук бөлүшүп өттүң окшойт көрүүчүлөр менен. Иши кылып сенин позицияң түшүнүктүү, и бир четинен сеники туура деп ойлойбуз. Так что жакын арада үйлөнгөндөн кийин аялың менен жакшылап келишип ал, буга чейин жетишсең деп. Мынакей достор, көрдүңүздөр, ар бир адамдын өзүнүн бул суроо боюнча өзүнүн көз карашы бар экен. Жана албетте ал менен макул болсоңуздар болот, же макул эмес болсоңуздар да болот. Бирок бир нерсени эскертели, өзүңөрдүн ой пикириңер болсо, туура мааниде комментарийлерге толуктап жазып койсоңуздар болот. Анан сөзсүз түрдө каналга катталыңыздар, себеп дегенде буга чейин убада бергенбиз, 5000 катталуучу болсо 3-чү долбоорубузду чыгарабыз деп. Бизде азыр общение печенье, чоң суроо жана Фрунзе топ долбоорлорубуз кетип атат. Эми 25000 чыга турган болсок, анда 4-чү долбоорду тартуулайбыз. Ал долбоор өтө кызыктуу болот деген сөзүбүздү бере алабыз. Андыктан катталып туруңуздар. Көрүшкөнчө.